тилди кылдаттан кымбат сырын ачам, канымды сыя кылып китеп жазам. Таң эрте тил өмүрү бүтөт десе, күн менен уккан кечти кошо батам. Салмасыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан эле сөз бермекте түрмөгү сиздер менен мен Жаңай Абдыкеримова болом. Бүгүн шаар тургундарына кандай суроо менен кайрыла теп турсаңыздар, ал төмөндөгүчө. Бешигин терметүү деген сөз тизмеги кандай мааниге ээ, диле кандай маанини түшүндүрөт? Ушул суроо негизинде элдерден сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Анда биз баштадык. Кадимки эле бешикти ойлойм, мисалы бешик тербетүү. Ушундай маанисин карай турган болсо ошондой эле го. Мындай сөз бар да. Сен кичине болсоң, мен бешигим тербеттиң деген сөз болсо керек да, туурабы? Билесизби? Жок. Мен мисалы бешигимди тербетпесе эч ким, мени сен деп сүйлөшкө акысы жок да. Ошол эле менен кичинелер мени сиз деп сүйлөш керек, анан сенсиресе ал болбойт. Бешигин терметүү деген ал жакшы эле нерсени түшүндүрөт го дейм. Бирөөнү неме дегендей да. Бирөөнү өстүрүп койгондой же бирөөнү ошондой деп түшүндүрөбү? Билбейт. Бешигин терметүү? Билбейт ким. Өзүңдөн чоңдун атыны сенсирип айтсаң, ошол бешигин терметүү болот. Акыл үйрөтүү да. Чоң адам кичинеге. Сиз билесиз болго тапса. Өзүнөн чоң адамдар бешигин терметтиңби деп сенсирип сүйлөшүшүндө. Ошондой. Менимче кичинекей адамдар өзүнөн чоңдорду сен деп сүйлөсө, ошол бешигин терметтүү деп ошону түшүнөм. Кичүү кишилер өзүнөн улууларга мындай карата бир туура эмес мамиле жасап калган учурда айталык. Өзүнөн улуу кишинин атын айтып, мисалы паланча аке, байке дебестен паланча деп атын чакырып калган учурда жактыруу менен айтып калат да, мен сен бешигин терметтиң беле дейт. Эгер өзүнөн кишилер ошентип кайрылган учурда, анда сен эмне менин бешигимди терметтиң беле деп эме кылат да. Мына ушул бешигин терметүү деген дагы фразеологизмибиз бар да. Бул жөнүндө, мына ушул фразеологизм жөнүндө Райымжан Эгембердиев мындай деп атат да. Бул дейт, жаш балдардын жаткан жайы бешик болот. Анан бала ыйлап калган учурда эле дейт, эме кыла бербейт. Дайым эле ага дейт эмчек салып эмзе бербейт. Кээде ошол бешикти терметип коюу менен деле баланын баягы ыйын токтотуп, сооротуп караса болот. Бирок эми ошондо бешикти терметип коюп дегенде бир кеминде ошол бешикте жаткан бөбөктөн бир 3-4 жаш улуураак тестер коларга жарап калган балдарга жумшашы мүмкүн. Же болсо үйдөгү бир кемпир кесек ошону терметип калышы мүмкүн дейт дагы. Ошондуктан кийин ошол эмени мындайча айтканда бешикти терметип калган адамдар анда жаткан бөбөктөн жашы улуу болгондуктан аларга сый мамиле кылганга, сый менен мындай кайрылууга милдеттүү. Ошондуктан алардын атын айтпаш керек деген ушундай маанини берет деп Райымжан агай мына ушундай түшүндүрмө берген да. Келин келген мезгилде ошол анын кайын журтунда бешикте жаткан бөбөк болсо, жана келин ошол бешикти терметип калган болсо, ошонун атын айтканга акылуу болгон келин. Мындай жатканда аны тергебей, ошол бөбөктү тергебей деле койсо болот да. Мындай жатканда мен анын бешигин терметкем. Мындай жатканда кызматым өткөн, мен анын чоңоюшуна салымын кошком. Ал мен келгенде али бешикте жаткан, бешиктен бели чыгы элек бала болчу дейт да. Ошондуктан мен мунун атын айтсам болот деп туруп, мындай учурда баягы келинге анын атын ошондой бөбөктүн атын тергебей эле айтканга мүмкүнчүлүк болгон. Демек, бешигин терметүү деген сөз тизмеги кандай маанини түшүндүрөрүн да билип алдык. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.